Саламатсыздарбы? Эфирде Silkway телеканалынын New Time программасы. Биз сиздерге Казакстандагы, Борбордук Азия жана дүйнөдөгү башка окуяларды фактылар, эксперттик баалоолор жана аналитика аркылуу баяндайбыз. Студияда Ергали Рамазан уулу. Бүгүнкү чыгарылышта 8 days remain before Kazakhstan heads to the polls. Казакстандын жаңы курултайына шайлоого 8 күн калды. Ушул аптада бардык 7 саясий партия Жибек жолу телеканалында теледебатка чыгып, мыйзам жана тартип принцибине болгон көз караштарын тартуулашты. Кайсы темалар биринчи планга чыкты? Казакстан адамдын папиллома вирусуна каршы программасын кеңейтип жатат. Анда биринчи жолу эркек балдар да камтылат. Ошондой эле кеңирээк коргоо спектри бар жаңы вакцинага өтүшөт. Бул онкологиялык оорулардын коркунучун төмөндөтүүгө кантип жардам берет? Кенен айтып беребиз. Келечек оюндары Астанада жыйынтыкталды. Кантип Казакстан турнирди стандарттык мөөнөттүн 3/4 бөлүгүнө гана уюштура алды. Бул тууралуу Digital International компаниясынын башкы мүндүрү Дэниел Меркли апталык маек эксклюзивинде айтып берди. We begin our program with the country's biggest political story, the upcoming elections to the Kurultai. Just 1 week remains before Kazakhstan goes to the polls to elect its new parliament. Программаны Казакстандын башкы саясий темасы курултайга өтө турган шайлоого байланыштуу жаңылыктар менен баштайбыз. Казакстан жаңы парламентти шайлай турган добуш берүү күнүнө саналуу гана 1 жума калды. Шайлоодон кийин 145 депутат өлкөнүн жаңы мыйзам чыгаруу органынан орун алат. Бул аптада бардык 7 саясий партия телеканалыбыз Жибек жолу уюштурган теледебатка катышты. Талкуунун негизги темасы мыйзам жана тартип принциби болду. Редакциябыз шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүнө көз салып, акыркы жаңылыктарды сунуштайт. Televised debates remain one of the most effective ways for political parties to communicate directly with the public. Теледебаттар саясий партиялар үчүн коомчулукка түз кайрылуунун эң натыйжалуу жолдорунун бири бойдон калууда. Учурда биз талапкерлер дебатка катыша турган студияда турабыз. Эрежелер баарына бирдей. Сөз сүйлөөгө бирдей убакыт, бирдей мүмкүнчүлүк жана эң негизгиси ар бир партияга өз программасын тааныштырып, өлкөнүн келечегине болгон көз карашын билдирүүгө шарт түзүлөт. The election is taking place under a Шайлоо жаңы саясий системанын шартында өтүп жатат. Мыйзам чыгаруу органындагы 145 орун үчүн 7 саясий партиядан талапкерлер ат салышууда. Атаандаштык абдан жогору. So we see that 446 the candidates who represent. Партиялык тизмелерде 446 талапкер көрсөтүлүп, алар 145 депутаттык мандат үчүн ат салышууда. Орточо эсеп менен бир орунга 4 талапкерден туура келет. Ошондуктан атаандаштык абдан жогору. Жалпысынан алганда пропорционалдык система жана партиялык тизмелердин негизинде түзүлгөн жаңы шарттар жаңы мамилени да калыптандырып жатканын көрүп жатабыз. Мисалы, бардык партиялардын тизмесин түзүүдө өлкөнүн бардык аймактарынын өкүлчүлүгү эске алынат. Мындан тышкары, гендердик жана курактык тең салмактуулук камсыздалат. From all other regions, and the gender equality also, and the age equality is also kept in these lists. Бирок бүгүнкү күндө шайлоо өнөктүгү салттуу партиялык жыйындар жана шайлоочулар менен жолугушуулар менен гана чектелбейт. Саясий партиялар жарандар менен байланыш түзүү үчүн социалдык тармактарды барган сайын активдүү колдонууда. Мындай шартта теледебаттар өзгөчө мааниге ээ болууда. Алдын ала даярдалган онлайн контенттен айырмаланып, теледебаттар талапкерлерди сын пикирлер жана күтүүсүз суроолор менен коштолгон чыныгы саясий атаандаштыктын шартында сынайт. I strongly believe that we see the state and maternity of political culture and political competition between the 7 parties. All 7 of them is very different. Менин оюмча бүгүнкү күндө биз саясий маданияттын жана саясий атаандаштыктын жогорку деңгээлдеги жетилгендигине күбө болуп жатабыз. 7 партиянын ар бири шайлоочуларга өлкөнүн өнүгүүсү боюнча ар түрдүү көз караштарды сунуштоодо. Ошондуктан азыркы шайлоо өнөктүгү жаңы бир палаталуу парламентке болгон алгачкы шайлоо гана эмес деп эсептейм. Бул өлкөнүн саясий системасындагы жана шайлоо процессине болгон мамиледеги алдыдагы ондогон жылдарга таасир эте турган терең жана маанилүү өзгөрүү. Unicameral parliaments, but a very deep and powerful shift in the entire political system and electoral perception of our country for many decades to come. Алдыдагы шайлоо Казакстанда гана эмес, чет өлкөлөрдө да чоң кызыгууну жаратууда. Бул жаңы конституциялык модель боюнча өтүп жаткан алгачкы жалпы улуттук шайлоо. Анын жүрүшүндө эл аралык байкоочулар да терең көз салышат. Учурда аларды аккредитациялоо иштери уланууда. In these turbulent times, in an environment, Kazakhstan offers a rather elegant contrast, a proactive middle power
deliberately choosing to upgrade its fundamental Бүгүнкү глобалдык туруксуздуктун шартында Казакстан өзгөчө көрүнүштү көрсөтүп жатат. Бул өзүнүн негизги институционалдык түзүмүн жаңылоонун жолун аң сезимдүү тандаган жигердүү орто держава. Эл аралык оюнчулар биздин улуттук стратегиялык маданиятыбыздын жана институционалдык туруктуулугубуздун бул көрүнүшүнөн эмнени көрүшөт? Дүйнөлүк деңгээлдеги алдыңкы аналитикалык борбор бул өзгөрүүнү карап жатканда конституциялык системаны жөн гана кайра карап чыгуу эмес, түзүмдүк оптималдаштыруунун үлгүлүү мисалын көрүп жатат. this transition. They don't see a constitutional rewrite. They see a masterclass in a structural optimization. Теледебаттар партияларга өз программаларын бир аянчада ачык талкуу форматында тааныштырууга мүмкүнчүлүк берди. Эми тандоо шайлоочуларда. Бир жумадан кийин казакстандыктар шайлоо тилкелерине барып, жаңы курултайдын депутаттарын шайлашат. Альмир Амиров, Акежан Мусахан, New Time. Kazakhstan's automotive industries entering Казакстандын автоунаа өнөр жайы өнүгүүнүн жаңы баскычында айрым брендтердин өндүрүшүнүн жергиликтүүлүгү 40%га жетти. Ишканалар толук циклдагы өндүрүштү кеңейтип, атамекендик тетиктердин үлүшүн көбөйтүп, жаңы жумуш орундарын түзүүдө. Бул казакстандык жеткирүүчүлөр үчүн мүмкүнчүлүктөрдү ачып, өлкөнүн транспорттук потенциалын бекемдейт. Санель Калкаманованын репортажында тармактын өнүгүүсү тууралуу. driving the industry forward. Бул заводдо жыл сайын 600 автоунаа чогултулат, өнүм 10дон ашык өлкөгө экспорттолот. Заманбап өндүрүш ишканасында автоунаалар толук өндүрүш циклынан өтөт. Кузовду ширетүү жана боёодон баштап акыркы чогултууга чейин. Кийинки жылы өндүрүш көлөмүн 3000 унаага, ал эми жакынкы 5 жылда 5000ге жеткирүү пландалууда. Ошол эле учурда ишкана Казакстандын чет өлкөлүк рыноктарындагы логистикалык артыкчылыктарын пайдаланып, экспортун кеңейтет. Соседней Центральной Азии, страны Кавказа и иные страны СНГ. Коңшу жана Борбор Азиядагы өлкөлөр, Кавказ өлкөлөрү жана КМШнын башка өлкөлөрү биздин продукциябыздын негизги керектөөчү рыноктары болуп саналат. Биздин баштапкы планыбыз боюнча өнүмүбүздүн 90% экспорттоого багытталган. Башкача айтканда, келечекте өндүрүлгөн 10 жүк ташуучу унаанын 9-у экспортталышы керек. Унаалардын 10-унун бири гана жергиликтүү рынокто сатылат. Или будет продан на местном рынке. 2025 жылы Казакстанда 170 миңден ашуун автоунаа өндүрүлгөн, өсүү 18%ды түзгөн. Автоунаа өнөр жайына инвестициялар дагы туруктуу жогору бойдон калууда. Акыркы 2 жылда салынган каражат 189 миллиард теңгеден ашкан. Ежегодно автомобилестроение растет. Жыл сайын автоунаа өндүрүш тармагы орточо эсепинен 20%га өсөт. Локализацияга келсек, бүгүнкү күндө ишканалар ширетүү, боёо технологиялык процесстерди өздөштүрүштү. Ал эми Казтехнодо автобустар үчүн штамптоодон жасалган буюмдар бар. Уже есть, имеются штамповочные изделия. Казакстандын автоунаа союзунун маалыматы боюнча бул тармак тышкы рынокторго багыт алууда. Атамекендик автозаводдор коопсуздук жаатында эл аралык стандарттарга жана дүйнөлүк автоунаа өндүрүүчүлөрдүн талаптарына жооп берет. Бул экспортту көбөйтүүгө шарт түзөт. У нас очень много сейчас технологий внедрено в развитие. Унаа куруу тармагын өнүктүрүүгө, ал тургай электр терезе көтөргүчтөрүн, кошумча опцияларды, ар кандай мультимедианы, интерактивдүү сенсордук панелдерди жана башкаларды киргизүү жагынан да азыр абдан көп технологиялар колдонулуп жатат. Көптөгөн автоунаа өндүрүүчүлөр технологияларды коопсуздукка да жумшоодо. Биздин өндүрүш Казакстандын чегинен тышкарыда көрүнүп турат. Өндүрүүчүлөр технологиялуу болгаларын, эл аралык стандарттарга жооп бере аларын далилдешти. Быть технологичными, они могут соответствовать международным стандартам. Positioned at the heart of key routes like the Middle Corridor, Kazakhstan's connects Ортоңку коридорду камтыган негизги транспорттук жолдордун кесилишинде жайгашкандыгынын аркасында Казакстан 3 миллиардтан ашык калкы бар рыноктарды бириктирет. Акыркы 7 жылда өлкөнүн транспорттук инфраструктурасына дээрлик 35 миллиард доллар инвестицияланган. Учурда Казакстанда 750 километрден ашык жаңы темир жолдору курулуп, 3000 километр жолдор жаңыртылып, 120дан ашык станциялар модернизацияланууда. Ну, я верю, что средний коридор, который на сегодняшний момент строится в Казахстане, он будет... Мен келечекте ортоңку коридор абдан чоң роль ойнойт деп ишенем. Бул Кытай, Борбордук Азия жана Европа менен байланыш болот. Учурда Казакстанды жана Каспий деңизин, Азербайжанды, Туркияны камтыган ортоңку коридор аркылуу чоң жүк агымдары өтүп жатат. Биздин ишканага керектүү көптөгөн жүктөр ушул коридор аркылуу келет. Ал эми Казакстандагы өнөр жайдын жана бизнестин кеңейишин эске алганда товар агымы гана көбөйөт. Идут через этот коридор с учетом расширения
промышленности в Казахстане, бизнеса, товаропоток только будет увеличен. Атамекендик өндүрүш жана каттамдарды өнүктүрүү Казакстандын транспорт тармагын бекемдейт. Ошол эле учурда бизнеске жана соодага колдоо көрсөтүп, өлкөнүн ири дүйнөлүк рыноктардын ортосундагы негизги звено катары позициясын бекемдейт. Санель Калкаманова, Данияр Айдарбеков, New Time. More than 300 billion digital tenge already. Казакстанда 300 миллиардтан ашык санариптик теңге жүгүртүүдө. Ал эми жакын арада Улуттук банк алардын көлөмүн 1 триллионго чейин көбөйтүүнү көздөөдө. Тек айынан тарта санариптик теңге расмий түрдө мыйзамдуу төлөм каражаты катары таанылган. Бирок жаңы акча формасы так кандай иштейт жана кадимки накталай эмес эсептешүүлөрдөн эмнеси менен айырмаланат? Нурай Асылбек айтып берет. Takes a closer look in the following report. Cash, non-cash, and now... Накталай жана накталай эмес акча жана азыр санариптик теңге. Бүгүнкү күндө бул Казакстандын улуттук валютасынын 3 формасы. Жаңы акча формасынын негизги айырмасы программалоо мүмкүнчүлүгү. Бул санариптик теңгеге акчаны кайда, кандайча жана эмнеге колдонууга болот тургандыгын, алдын ала шарттарды коюуга болот тургандыгын билдирет. Улуттук банк белгилегендей акча акылдуу гана эмес, тийимдүү да болушу мүмкүн. Бирок бул практикада кандай иштейт? Мисал менен карайбыз. But how does that work in practice? Here's one example. Цифровой тенге. Санариптик теңге мисалга алалы. Курулуш компаниясы бар, кардар бар. Алар акчаны кайда жумшаларын алдын ала билгиси келет. Башкача айтканда алар мындай дешет. Бул сумманы майда ташка гана, бул сумманы башка материалдарга гана жумшаса болот. Тиешелүү түрдө акча алдын ала логика менен жабдылат. Жана бул акчаны ошол нерсеге гана жумшаса болот. И только на это можно и потратить эти деньги. Санарип теңгенин колдонуучулары үчүн бул өзүнчө валюта эмес. Бул санарип теңге бир накталай же накталай эмес теңгеге барабар. Негизги айырмачылыгы анын мүмкүнчүлүктөрү. Программалануучу төлөмдөрдөн баштап системага банктардын жана компаниялардын көбүрөөк саны кошулган сайын жеткиликтүү боло турган жаңы кызматтарга чейин. Учурдагы банк эсебиңиздин же депозитиңиздин ордуна жаңы эсеп түрү пайда болот. Санариптик теңге үчүн эсеп. Анын жардамы менен кадимки учурдагы эсеп, депозит же көп валюталык карта менен жасаган бардык адаттагы операцияларды дээрлик аткара аласыз. Санарип теңге толук кандуу ишке киргенден кийин ал төлөмдөр үчүн гана эмес, мамлекеттик эсептешүүлөрдө да жана бизнес сервистерде да колдонулат. Компаниялар үчүн бул технология төлөмдөрдү жүргүзүү ыкмаларын гана эмес, финансылык процесстерди башкаруу жана автоматташтыруу ыкмаларын да өзгөртө алат. Цифровой тенге, он является цифровой валютой Центрального банка Казахстана. Также есть цифровой юань, есть цифровой дирхам. Это тоже. Компаниялар салык операциялары үчүн санариптик теңгени колдонуп жатышат. Бизде санариптик кошумча нарк салыгы деп аталган сценарий бар. Ал компанияларга салык декларацияларын тезирээк жана оңой толтурууга жардам берет. Биз абдан позитивдүү пикирлерди алдык жана бул санариптик теңгени кеңири колдонууга өбөлгө түзө турган факторлордун бири деп эсептейбиз. Арабские Эмираты и получить цифровой дирхам. И это все происходит на одной площадке, и происходит это все быстро. Санарип теңгенин потенциалы ички төлөмдөрдөн алдаганча ашып түшөт. Перспективдүү багыттардын бири чек ара аркылуу которуулар. Some businesses already using digital tenge. Дал ушул санариптик теңге Казакстандын Борбордук банкынын санариптик валютасы болуп саналат. Ошондой эле санариптик юань, санариптик дирхам бар. Булар дагы башка өлкөлөрдүн борбордук банктары тарабынан чыгарылган санариптик валюталар. Ал эми учурда бул санариптик валюталар менен чек ара аркылуу эсептешүүлөрдү жүргүзүүгө мүмкүндүк берген аянтчалар пайда болууда. Башкача айтканда санариптик акчаны Бириккен Араб Эмираттарына которуп, санариптик дирхам алса болот. Мунун баары бир аянтчада жана абдан тез ишке ашат. Санариптик теңге пилоттук этаптан чыгып баратат. Быйыл кабыл алынган укуктук база өлкөнүн каржы тутумуна интеграцияланууга жол ачат. Кийинки милдет аны жайылтууну кеңейтүү. Банктардын жана компаниялардын саны көбөйгөн сайын санариптик теңгенин колдонуу чөйрөсү кеңейет. Нурай Асылбек, New Time. Казакстанда адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө программасы кеңейтилүүдө. Эми эркек балдар да эмделет. Ал эми Gardasil 4 вакцинасынын ордуна Gardasil 9 колдонула баштайт. Ал вирустан кеңири коргоону камсыз кылат. Бул өзгөрүүлөр адам папиллома вирусу менен байланышкан онкологиялык оорулардын коркунучун азайтууга кантип жардам берет? Толугураак айтып беребиз.
Казакстанда адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө боюнча улуттук программага биринчи жолу эркек балдарды кошуу пландалууда. Саламаттыкты сактоо министрлигинин белгилешинче, адамдын папиллома вирусу аялдарды да, эркектерди да жабыркатат. Ал эми анын кээ бир түрлөрү рак ооруларын пайда кылышы мүмкүн. Программаны кеңейтүү 2029-жылга чейинки тармакты өнүктүрүү планында каралган. Каржылоосу жактырылган. Эске салсак, адам папиллома вирусуна каршы эмдөө өлкөдө 2024-жылы жандандырылган. Ошондо 11 жаштан баштап кыздарга эмдөө жүргүзүлө баштаган. Initially targeting girls from the age of 11. Сейчас у нас порядка 500. Азыркы учурда бизде 500 миңге жакын доза колдонулду. Бул биринчи жана экинчи дозага жалпысынан колдонулуп, камтылган топтордун 40%дан ашпагандыгын билдирет. Ошондуктан азырынча камтуу аз. Бирок адамдар вакцинациянын зарылдыгына толук ишениши элек. Не совсем убеждены, что вакцинация необходима. There are 14. Адамдын папиллома вирусунун 14 жогорку канцерогендик түрү бар. Алар ар кандай рактын, биринчи кезекте жаты моюнчасынын рагынын пайда болушуна алып келиши мүмкүн. Адам папиллома вирусу жогорку тобокелдик түрлөрүнөн коргоону күчөтүүнүн бир жолу. Вакцина коргогон вирустун штаммдарынын спектрин кеңейтүү. Эгер мурда улуттук протоколдун алкагында Gardasil 4 колдонулуп келсе, анда азыр Казакстан 9 валенттүү вакцинага өтүп жатат. Ал кеңири коргоону камсыз кылат. Азыр биз Казакстандын бирдиктүү дистрибьюторунун кампасында турабыз. Ал жерде жаңы Gardasil 9 вакцинасы сакталып турат. Жакын арада ал аймактарга жөнөтүлөт. Мурда колдонулган Gardasil 4 вакцинасынан айырмаланып, ал 9 типтеги адам папиллома вирусунан, анын ичинде рак ооруларын алып келүүчү эң коркунучтуулардан да бир эле учурда коргойт. Бирок программанын натыйжалуулугу эмдөө камтылышына жараша болот. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму 2030-жылга чейин кыздардын кеминде 90%-ын эмдөөнү максат кылат. Казакстанда адам папиллома вирусуна каршы эмдөө биринчи кезекте 11-13 жаштагы балдарга багытталган. Дал ушул куракта ал эң натыйжалуу болот. One of the best investment that has been proven scientifically for decades is vaccination. Because vaccines save... Вакцинация калктын саламаттыкка эң натыйжалуу инвестициялардын бири. Бул натыйжалуулук көп жылдык изилдөөлөр менен тастыкталган. Казакстанда жыл сайын 900гө жакын аял жаты моюнчасынын рагынан каза болуп, балдарын таштап кетишет. Адам жоготууларынан тышкары онкологиялык ооруларды дарылоо саламаттык сактоо тутумуна да, өлкөнүн экономикасына да олуттуу чыгымдарды талап кылат. System and financial of the country to be treated cases with cancer. Программанын ийгиликтүү болушу үчүн ата-энелердин шектенүүлөрүн жеңүү маанилүү. Эң көп берилген суроолордун бири адамдардын папиллома вирусуна каршы вакцина келечекте балалуу болуу жөндөмүнө таасир этеби дешет. Австралияда жана Улуу Британияда жүргүзүлгөн изилдөөлөр мындай байланышты аныктаган эмес. Андан тышкары кээ бир илимий маалыматтар эмдөө кош бойлуулуктун терс натыйжаларынын кооптуулугун азайтышы мүмкүн экендигин көрсөтүп турат. Дагы бир негизги фактор өз убагында эмдөө. Вакцина вируска биринчи жолу кабылганга чейин максималдуу коргоону камсыз кылат. Эмдөө деңгээли жогорку өлкөлөрдүн тажрыйбасы мындай ыкманын натыйжалуулугун тастыктайт. Vaccination rates already show what this approach can achieve in practice. Ар кайсы өлкөлөрдүн тажрыйбасы адам папиллома вирусуна каршы массалык эмдөөнүн натыйжалуулугун тастыктап турат. Австралия, Шотландия, Улуу Британия жана Португалия жогорку көрсөткүчтөргө жетишти. Бирок бул ийгиликтер өнүккөн өлкөлөрдө гана эмес. Мисалы, Руандада кыздардын 90% аталган вируска каршы эмдөөдөн өтүшкөн. Used as one example, who have reached this target above 90% of vaccinating girls. Башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы адам папиллома вируска каршы эмдөө кампаниясынын натыйжалуулугун тастыктайт. Англияда ал 2008-жылы башталган. Акыркы 5 жылда 20 жаштан 24 жашка чейинки аялдар арасында жаты моюнчасынын рагынан бир дагы өлүм катталган эмес. Recorded no cervical cancer death in the latest 5 years of data. We wanted to really show that the impact. Биз көрсөткүбүз келген нерсе адам папиллома вирусуна каршы эмдөө вирусту жуктуруп алуудан жана рак ооруларын азайтуудан тышкары өлүмдү да азайтат. Эң көрүнүктүү натыйжалар иммунизация жаш куракта жүргүзүлгөндө болот. Ал эми иммунизациялангандан кийин 10 же 20 жылга чейин коргоо сакталат. 10 to 20 years after, or 10 to 18 years after it's given, particularly when it's given at a young age. Казакстан балдарды вирусту жуктуруп алганга чейин коргоо үчүн иммунизациялоо программасын кеңейтүүгө ниеттенүүдө. Дарыгерлердин айтымында бул үчүн ата-энелердин эмдүүгө болгон ишенимин бекемдөө керек. Алардын айтымында өз убагында алдын алуу ар бир адамдын гана эмес, жалпы калктын оорулуу болуу коркунучун азайтууга жардам берет. Нурай Асылбек, Алилия Нарикбаева, Ануар Абилда, New Time.
What does a more connected Байланыштары бекемделген Борбор Азия кандай болот? Ушул аптада биз бул суроого бир нече жооп алдык. Алдыдагы президенттик шайлоолордон баштап аймакта саякаттоону жеңилдетүү жана Борбор Азиянын мурасын эл аралык аренада жайылтуу демилгелерине чейин. Толугураак Нурай Асылбек баяндайт. Нурай, бүгүнкү күн тартибинде эмне бар? Саламатсызбы, Ергали? Ушул аптада аймакта маанилүү окуялар көп болду. Кыргызстандан баштайлы. Кыргызстанда кийинки президенттик шайлоонун күнү аныкталды. Добуш берүү 2027-жылдын 3 айынын 27-синде болот. Президент Садыр Жапаров шайлоо графигин өзгөрткөн өзгөрүүлөргө кол койду. Эми добуш берүү мыйзамда каралгандай 3 айынын 4 жекшембисинде эмес, 4 шаршембисинде өтөт. Шайлоо күнү акы төлөнүүчү дем алыш күнү болот. Депутаттардын пикири боюнча мындай чечим шайлоочулардын катышуусун жогорулатууга жардам берет. Буга чейин парламенттик жана президенттик шайлоолор өз убактыларына бөлүнүп калган. Өткөн жылдын 7 айында кезексиз парламенттик шайлоо өткөн. Ошондуктан кийинки жылы 2 жалпы улуттук шайлоо дал келбеши керек. Nationwide campaigns from overlapping next year. So January 27th is now the date set to Kyrgyzstan's next presidential vote. Meanwhile, Uzbekistan is taking another step into space with artificial. Ушул эле учурда Өзбекстан бортто жасалма интеллект менен космосту өздөштүрүүдө дагы бир кадам таштады. Өлкө Индонезиянын Лампунг 1 спутниги менен бирге Самарканд 2028 спутнигин ийгиликтүү орбитага чыгарды. Учуруу Кытайдын жээгинен деңиз платформасынан өттү. Узбек космос адистеринин катышуусунда иштелип чыккан спутник жерге өткөрүлгөнгө чейин орбитада сүрөттөрдү талдап чыга алат. Технология айыл чарбасында, айлана чөйрөнү мониторингтөөдө, өзгөчө кырдаалдардын алдын алууда жана шаар курууда колдонулушу пландалууда. Спутниктин аталышы символикалык мааниге ээ жана 2028-жылы Самарканд эл аралык астронавтика конгрессин кабыл алат дегенди билдирет. Өзбекстан үчүн бул учуруу космос тармагын өнүктүрүүдө жана жерден тышкары жерлерде AI колдонуудагы жаңы этап болуп калды. The launch marks another step in developing its space industry and putting AI to work beyond the Earth. Could one visa soon open the door to several Central Asian? Борбор Азия үчүн бирдиктүү туристтик виза кайрадан көңүл борборунда. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Чолпон Атада өткөн аймактык жана Азербайжан лидерлеринин бейформал жолугушуусунда бул демилге боюнча ишти тездетүүгө чакырды. Анын айтымында Казакстан менен Өзбекстан буга чейин сунушту колдоого алышкан. Эми тышкы иштер министрликтери жалпы позицияны иштеп чыгышы керек. Долбоор четелдик туристтер Шенген системасына окшош түрдө бир виза менен Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстанга бара алышын болжолдойт. Кыргызстан мындай демилге менен алгач 2025-жылы чыккан. Азырынча макулдашууга кол коюла элек жана ишке ашыруу мөөнөттөрү анык эмес. Бирок ишке кирген учурда чет элдик туристтер үчүн Борбор Азия өлкөлөрүнө саякаттоо бир топ жеңилдейт. Silk Road heritage, historic cities and natural attractions. For now, there is no regional agreement or clear timeline, but if the plan moves forward, traveling across Central Asia could become much easier for international visitors. Kazakhstan has been named the most attractive Central Asian country for relocation. Казакстан Global Relocation Index 2026 версиясы боюнча Борбор Азиядагы көчүү үчүн эң жагымдуу өлкө деп таанылды. Дүйнөлүк рейтингте республика 192 өлкө жана аймактын ичинен 77 орунду ээледи. Жыл сайын чыгуучу индекс мамлекеттерди 24 критерий боюнча, анын ичинде каржылык шарттар, жашоо сапаты, коопсуздук, жайгашуу жана адаптациянын ыңгайлуулугу боюнча баалайт. Рейтингти түзүүчүлөрдүн пикири боюнча Казакстандын жогорку позициясы экономикалык жана социалдык көрсөткүчтөр камсыз кылды. Ошондой эле өлкөнүн жашоо, иштөө жана инвестициялоо үчүн жагымдуулугун жогорулатуучу жүргүзүлүп жаткан реформалар жана инфраструктуранын өнүгүшү камсыз кылды. Менде болгону ушулар болду, Ергали. Рахмат, Нурай. Бул биздин аймакка жасаган обзорубуз болду. More than 200 million viewers tuned in. Астанада өткөн келечек оюндарына дүйнө жүзү боюнча 200 миллиондон ашык көрүүчү күбө болду. Мындай маалыматты Казакстандын туризм жана спорт министрлиги билдирди. Эл аралык турнир өткөн дем алыш күндөрү жыйынтыкталды. Анын акыркы күндөрү эмнеси менен эсте калды жана өлкөгө кандай мурас калтырды? Муну Алмира Амиров баяндайт. Almira Amirov reports. 12 days, 8 disciplines and more than 800 athletes brought 12 күн, 8 дисциплина жана 800-дөн ашуун спортчу. Казакстан келечек оюндарын биринчи жолу кабыл алды. Астана, Казань жана Абу-Дабиден кийин дүйнөдө 3-чү шаар болуп эл аралык турнир өткөрдү. Бир аянтчада ар кайсы өлкөлөрдүн эң мыкты фиджитал жана кибер спортчулары чогулушту.
For Kazakhstan, the games were not only a new experience, but also Келечек оюндары Казакстан үчүн жаңы тажрыйба гана болбостон, спорттогу ийгилик да болду. Мекенибиздин киберспортчулары фиджитал шутер дисциплинасында чемпион болуп, тарыхта өз ысымдарын жазышты. Мелдештерге Counter-Strike 2-нин 13 раунду жана лазертак менен физикалык этап кирген. Жеңүүчү жыйынтыктардын суммасы боюнча аныкталды. Жигиттер, чогулушубуз керек, жеңиш үчүн баарын жасашыбыз керек, деди ал. Анткени оюнга 10 мүнөт калган. Азыр же эч качан, балким биз келечек оюндарына мындан ары эч качан катышпайбыз. Өз өлкөңдү өз мекениңде көрсөтүп, анан да жеңиш бул чыныгы рахат. simultaneously while others were held one after another. Айрым дисциплиналар боюнча мелдештер бир эле учурда, айрымдары кезектешип өткөндүктөн турнир бою тынымсыз күрөш уланып турду. Иш-чара Астананын 4 аянтында болуп, катышуучулар үчүн 500дөн ашык оюн станциясы жабдылган. Сыртта оюндун үзгүлтүксүз ишин 800 ыктыярчы камсыз кылды. Акыркы күндүн эң жаркын окуяларынын бири Аргентина командасынын фиджитал футбол дисциплинасындагы жеңиши болду. Crowned a team from Argentina as champions. En la parte digital sabíamos que jugábamos contra un rival muy bueno, los conozco a los chicos, entrenamos con ellos. Санариптик этапта биз абдан күчтүү атаандашка туш болорубузду түшүнгөнбүз. Мен бул команданы жакшы билем жана алар менен көп жолу беттешкенмин. Бирок физикалык жактан өз күчүбүзгө акыркы мүнөткө чейин ишенгенбиз. Оюндун жүрүшүн өзгөртүп, эсепте тең чыгып, атүгүл жеңип чыга алабыз деп эч күмөн санаган эмесмин. Yo creía que en cualquier momento lo podíamos empatar y ganar. The games of the future may be Келечек оюндары жыйынтыкталды, бирок анын мурасы көпкө чейин сакталат. Казакстан үчүн турнир жаңы муундагы спортчуларды сыноого жана фиджитал спорттун өнүгүшүнө түрткү берүүгө мүмкүнчүлүк болду. Ошондой эле технология менен спорттун гармониялуу айкалышкан шаары Астананы көрсөттү. Альмир Амиров, New Time. 18 months. Адатта мындай деңгээлдеги турнирге даярданууга болжол менен 1,5 жыл убакыт кетет. Астана бул милдетти 7 айдан бир аз көбүрөөк убакытта аткарды. Казакстан келечек оюндары сыяктуу ири иш-чараны мындай кыска мөөнөттө кантип уюштурду жана борбор дүйнөлүк спорт коомчулугун эмнеси менен таң калтырды. Бул тууралуу апталык маек рубрикасында Fidgetal International компаниясынын башкы мүдүрү Дэниел Мерклинин эксклюзивдүү маегинде айтылат. Exclusive interview of the week. Келечек оюндарынын жыйынтыгын кандай баалайсыз? Бул турнирде сиздин күткөнүңүздөн эмне ашып түштү? I think the games, this edition of the Games of the Future in Astana have achieved a new benchmark, a new example for us to show future host cities. And I'm Менин оюмча Астанадагы келечек оюндары 2026 турнирдин кийинки ээлери үчүн жаңы стандарттарды койду. Мен бул жерде жетишкен ийгиликтерибиз менен сыймыктанам. Биринчиден, менин күткөнүмдөн ашып түшкөн аудитория. Трансляциялар жана жымыкалардын ишинин аркасында мелдештерди рекорддук сандагы көрүүчүлөр көрүштү. Бул фиджитал спортко болгон кызыгуунун өсүп жатканын тастыктайт. Аянчыларда таасирдүү болду. Алар дүйнөлүк стандарттарга толугу менен жооп берди. Астана эң жогорку деңгээлдеги дүйнөлүк турнирлерди өткөрө аларын көрсөттү. Албетте, ыктыярчыларды жана уюштуруучуларды өзүнчө белгилегим келет. Алардын кесипкөйлүгү жана ынтызарлыгы оюндардын ийгилигинде чоң роль ойногон. Жалпысынан бул чындап эле фантастикалык тажрыйба болду. a global scale and world-class event. And I'm particularly proud of the passion and excitement from volunteers and organizers. It's been really a fantastic experience. Okay, great. Жакшы, кийинки суроо. Астана жана Казакстан жалпысынан дүйнөгө фиджитал оюндарынын потенциалын кантип көрсөттү? Also, they're ready to host more than this. They've proven themselves as a global class. Астана жана Казакстан масштабдуу мелдештерди өткөрүүгө даяр экенин далилдешти. Өлкө мындай иш-чараларды өткөрүү боюнча дүйнөлүк лидерлердин бири болуп калды. Фиджитал спортко келсек, ал бул жерде чоң колдоо тапты. Ал эми туризм жана спорт министрлиги менен биргеликте анын өнүгүүсүнө пайдабал түптөлдү. Бул спортко гана эмес, жаштар арасында резонанс жараткан санариптик технологияларга жана санариптик сабаттуулукка да салым болуп жатат. In the same competition really resonates with youth. Great. And also, just an additional question, out of curiosity, how long does it take to... Абдан сонун, дагы бир суроо. Келечек оюндарына даярдануу канча убакытты алат? Идеядан баштап, аянчылардын толук даярдыгына чейин. Мисалы, бул оюндарга даярдануу канча убакытты алды? Speaking with local organizers here since December of 2024.
Oh, really? Right. Биз Казакстандагы уюштуруучулар менен 2024-жылдын 5-айында иштей баштадык. Адатта келечек оюндарына даярдык көрүүгө болжол менен 1,5 жыл убакыт кетет. Бирок бул жерде жергиликтүү команда менен бирге долбоорду 7,5 айда эле ишке ашыра алдык. Абу-Дабидеги мурунку турнирден кийин убакыт өтө аз калган болчу. Бирок жергиликтүү команда менен бирге бул милдетти ийгиликтүү аткардык. Мен буга таң калдым. That we have done it. On August 10th, Kazakhstan marked Abay Day, honoring... Башуун айынын 10-унда Казакстанда Абай күнү белгиленди. Өлкө казак жана дүйнөлүк маданиятында өзгөчө орунду ээлеген улуу акын, ойчул жана агартуучуну сыймыктануу менен эскеришти. Президент Касым-Жомарт Токаев Абайдын идеялары Казакстан үчүн айрыкча өнүгүүнүн жаңы этабында маанилүүлүгүн жоготпогонун баса белгиледи. Кунанбай уулунун чыгармачылыгы кылымдан ашык убакыт өткөндөн кийин республиканын чегинен тышкары чыгып жаткандыгы тууралуу биздин баяндамабызда. In our next report. Абайдын окуусу бүгүнкү күнгө чейин адеп, ахлак багыты бойдон калууда. Анын толук адам концепциясы ар тараптуу өнүккөн инсан идеясы жаңы муундарды шыктандырып келе жатат. Ал эми мурас билим берүүгө гана эмес, коомдун турмушунун ар кандай тармактарында кеңири колдонулууда. Биздин артып келе жатыр. Бул әрине. Абайга болгон сый-урмат жыл сайын өсүүдө. Мен муну мамлекеттик саясаттын жана президент Касым-Жомарт Токаевдин анын мурасына көрсөткөн терең урмат сыйынын натыйжасы деп эсептейм. Ошол эле учурда акындын жана ойчулдун чыгармачылыгына кызыккан уюмдардын саны көбөйүүдө. Алар анын идеяларын тереңирээк изилдеп, колдонууга умтулушат. Бул Абайга болгон сый-урмат жылдан жылга гана бекемделип жатканын тастыктайт. Абайга деген құрметтин жыл сайын артып келе жайда жаткандыгы. Abai's work is widely recognized. Абайдын чыгармачылыгы Казакстандын чегинен тышкары кеңири белгилүү. 1995 жылы анын 150 жылдыгына карата ЮНЕСКОнун колдоосу менен акындын чыгармалары ар кандай тилдерде жарык көргөн. Ал эми 2020 жылы дагы 10 тилде жаңы басылмалар менен коллекциялар толукталды. Бүгүнкү күндө Абайдын позициясы чет элдик аудиториянын, анын ичинде университеттердин окутуучуларынын жана студенттеринин көңүлүн буруп келет. Teachers and students. Гылым таппай мактанба, орын таппай баптанба. Хумарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Through Abai's work, international readers basically they can learn about Kazakh traditions, they can learn about Абайдын чыгармалары аркылуу чет элдик окурмандар казак элинин тарыхы, салт-санаасы, маданияты жана баалуулуктары менен таанышат. Акындын чыгармачылыгында коомдун күчтүү болушунун негизи билим жана руханий өнүгүү экендиги тууралуу ой өзгөчө орунду ээлейт. So, yeah. Abai's poetry reflects all these. Быйыл Абайдын күнү кайрадан бүткүл дүйнө жүзү боюнча белгиленди. Бейжин жана Римден, Душанбеге жана Бухарестке чейин. Казак ойчулуна арналган ар кайсы өлкөлөрдөгү 20дан ашуун эстеликтер, айкелдер жана муралдар анын эс тутуму мекенинин алыс жашап жатканын далилдейт. Азыр ал жерде казак диаспораларынын өкүлдөрү чогулуп, мурасы чек араларды кесип өтүп, адамдардын муундарын бириктирип келе жаткан Абайдын элесине таазим кылышууда. Санель Калкаманова, New Time. Бүгүнкү маалыматтар ушулар болду. Казакстан менен Борбордук Азия тууралуу башка жаңылыктар менен атайын долбоорлорду Silkway телеканалынан жана интернет сайттардан көрө аласыздар. Кийинки аптада көрүшкөнчө.